Onda кирип келбейм бе? Кандайсыздар? Деп, Сиз мындай маяк тартып атканбы? Бирденсе жар тартып атканда мен кирип келем. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Биз кайрадан кино көргөн келдик. Кинонун аты флешбек экен. Мындайча башкача айтканда өтүп кеткен нерсени эстей турган сөз да булчу. Эми көрөлү кинону кандай болот экен, көрүүчүлөр кандай кабыл алышат, көрүп атып өткөн башыбыздан өткөн нерсени эстейбизби же жөн эле көрүп бир ыйлайбызбы, комедия эмес. Эң башкысы боевик кино. Кыргызстанда киного өнүгүп, ушундай боевик кинолор тартып башташтыр. Эми жүрүңүздөр, биз менен бассаңыздар, баары сонун болот. Мына достор, Боб Марлинин прическасында экен бул. Биякта болсо, эсиңиздерде болсо, Үкү тобунун кызыкча вайнерлер болчу. Эң биринчи ошол жерден Элдияр байкебиз киного чоң экранга келиптир. Бул жерде жаңы актриса Мерим и эң башка актер, продюсер Эркин Парпиев тартылат экен. Көрөлү, жүрүңүздөр. Негизи бул 7-чи тасма, бирок эми сезимдерим мунусунда максимально интрига болуп атат, ичте дагычы. Биринчи жолу главный ролду сүрүп атам. Анан эми көрөбүз кандай болот. Тасманын аты флешбек экен. Эмне себептен флешбек? Флешбек деген баягы баштан өткөн нерсени эстеп кетүү да. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул тасманын сценарийди негизи Кубат Шамшиев жазган. Ошондо эле флешбек деп жазган. Бул ошол бир башында болгон окуянын айынан келип чыккан ситуацияны көрсөтөбүз да. Ошон үчүн флешбек деп. Анан флешбек деп тандап алганыбыздын себеби бул фильмди Кудай буйруса сыртка да чыгарабыз деген оюбуз бар. Бул орусча дагы, англисче дагы, кыргызча дагы флешбек эле болот экен да. Баарына бирдей оңой болуш үчүн, Кайсы мамлекеттерге чыгат? Анда айтып кетсеңиз. Кудай буйруса азыр Россия менен сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан Казакстанга, анан азыр субтитр менен Кытайга киргизгенге аракет кылып атабыз. Негизи бул тасманын идеясы каяктан келди? Голливуд актеру Лиам Нисондун флешбек деген киносу бар, киллер жөнүндө. Ошондон бир кандайдыр бир жеринен алынганбы же өзүңөрчө такыр эле ойлоп тапкан? Жок, Лиам Нисондуку 2022 чыккан да. Негизичи бул сценарийдин жазылганына 10 жыл болуптур. Анан Кубат Шамшиев 5 жыл мурун мага айткан. Демек, Лиам Нисон силерден алган. Вот Лиам Нисон кайерден бир жерден угуп калганбы, бирок бул фильмди Кудай буйруса көрөсүңөр, пока секрет болуп турсун, киллер жөнүндө эмес фильм. Анан бул бир эле карапайым адамдын жашоосу эле жөнүндө, достук жөнүндө, достукту сатып кетүү жөнүндө ушундай жаналары бар. Анан 10 жылдан ошол 10 жыл мурун жазылган тасма 5 жыл мурун мага айтып жүргөн. Кубат Шамшиев өзү үчүн жазган биринчиден. Анан 5 жыл мурун айтты, сен ойносоң болот экен деп. Анда мен качалкада жүрчүмүн. Анан кичине эластичный бол деп ал мени 3 жыл бокска жөнөттү, тиги буга жөнөтүп, кинонун алдында дагы атайын каскадерлор тиги Адилет Ахмат Номат группасы менен 1,5 ай катуу даярдыктан өтүп анан тарттык да. Ошо биз сиздин инстаграмыңызда баягы машыгып жаткан жериңизди көрдүк. Ошол демек ушул тасмага даярдык учурундагы момент. Ооба, ушул тасма үчүн даярдык болчу. Кандай кыйынчылыктар болду мындай машыгып атканда, кандай түрлүү? Эми негизи кыйынчылык өтө көп болду, себеби каскадерлук бул өтө кыйын экен. Травмалар болуп атты. Анан бир күндө 6 саат кыймылдап аттык. Почти 12 килограмм арыктадым бир айдачы. Ошондой кыйынчылыктар болду. Эми баары кино үчүн. Эркин Парпиев ушундан кийин боевик кинолоруна өтүп кетеби деген суроо да. Кудай буйруса. Эми негизи менин мечтам бул жакшы актер болуу да. Ошон үчүн эгер жакшы ролдор болсо, боевик болобу же комедия болобу же башка драмабы баарына ойногонго аракет кылабыз. Главный чакыруу түшсө барып колдон келишинче. Тасмадан байкап калдык, трейлерден, афишадан шумдуктай бир прическаңыз бар экен, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бүт эле ошо сурап атышат. Сен барсыңбы негизи кинода деп. Анан эң негизгиси ушул Кубат байке, Шамшиев Кубат байке режиссер. Өзгөчөлүгү кинодо көп актерлорду башка жанрга өзгөрткөн. Сындырып. Карманыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Терс карман окшойт. Сиз негизи терс карманга негизи көп ойночу эмессиз. Эмне макулдук бар калдыңыз? Көбүнчө бүт эле оң карманда меникини билесиңер. Анан Кубат байке чакырып калды. Анан сүйлөштүк. Ушуну көрүп атам дейт. Анан мен да макул болуп, мага да кызык болду. Себеби дегенде
оң каармандан терс каарманды ойногондо аябай мындай возможность мүмкүнчүлүк көп экен. Мен оң каарманга көнүп калыптым да кантип сону жүрөп түз жүрөп эле анан аябай жакшы болду. Буюрса эми көрөбүз азыр. Ушул чач боюнча сүйлөшүп кетели. Атайын өстүрдүңүзбү же бул жөн гана парикпи? Бул ошол биздин Дилия деген гример кызыбыздын эмгеги. Бул эми эме кылдык. Кандай десем, мындай кыздар өзү негизи чачты ал бирок чач мындай живой эле чач да. Чач коштук биз. Аябай татаал экен. Мен чач өстүргөндө жана чач өсүп жүргөн анан кыздардын дагы түшүгүн аябай бааладым. Кыйын экен да. Теп каласаң калбасаң да чач өзү кол мынтип калды да мынтип калат экен да. Жок болсо деле. Жок. Анан съемка ушу 1 айдан өтүп калды. Ошо 1 айдай чач менен жүрдүк. Анан кызыктуу болду мен үчүн дагы бул проект. Бул проект деп кетиңиз, мындай башка проекттерден сиздин оюңузча өзгөчөлүгү, мындай эч кандай вишенкасы. Ошо өзгөчөлүгү, ошол режиссердун өзгөчөлүгү, анан кинонун өзүнүн окуясы өзгөчөлүгү бар дейм албетте, бирок биздин режиссер Кубатбай экенин өзгөчөлүгү көп актерлорду башка жанрда көрө аласыздар. Баягы элеги бир калыпта жүргөн актерлорду өзгөчө бир башка образдарга рамкадан чыгарып, мен ошол нерсеге кубандым. Себеп дегенде бул дагы болсо кичине болсо дагы биздин кино жаатыбыздын өнүгүп атканы, биздин режиссерлордун жаңы бир тепкичке көтөрүлүп атканы деп ойлойм. Мен Бекбол деген каарманды ойнойм. Анан эми ошол эми бул жерде башка каарман деген жок. Башка каармандан бир 4-5 бар да. Ошол анан ошону аткардык сунушту. Терс каарман жакшы каарман. Терс да оң дагы ошондой нейтральный каарман. Негизи эми көптөн бери экранга чыкпай, эл алдынан чыкпай калып, кичине жок болуп, пауза болуп калды. Эми кино тармакка чыктыңар. Кандай сезимдер болду иштебей көптөн бери чыкпай жүрүү? Эми иштеген кимге жакпайт? Иштеп эле турган жакшы да, ден соолук болуп турса, иштегеле жакшы. Пауза болуп калды эми, Кудай буйрса бул кино деген жакшы да. Себеби дегенде баягы театр менен жүргөндө, театрда баягы тар азыраак чөйрө көрөт да, кинодон көбүрөөк көрүнөсүң, көп эл тааныйт. Буга чейин түшүп жүргөнмүн, бирок дагы да болсо ошол киного көбүрөөк түшкөнгө аракет кылып ошонун үстүндө иштеп атабыз эми. Сунуштар болсо эле Кудай буйрса. Сунуштарга ачыксыз. Ооба, ачыкмын да. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Азыркы тапта ошо жана паузадан кийин дароо эле ушул кино чыгып калды. Мага да аябай сүйүнүчтүү жаңылык, сүйүнүчтүү кабар болду. Дароо эле макул болдум. Өзүм иштеп аткан театрымда да иштеп атабыз эми. Кудай буйрса мурунку эле ордунда эле чыгармачылыктын үстүндө эле эми биз чыгармачылык деп ошого атайын өмүрдү арнап койгондон кийин башка жумуш деле колдон келет, бирок ошо чыгармачылыкта көрүнүп калгандан кийин ошо сахна дейт, бул өтө тузоор нерсе да. Улам чыккан сайын чыккың келип турат. Жөнөкөй эле кишилерден деле сурасаң баягы ушундай роль ойносом, киного тартылсам дейт, кызыгат да, кызыгуу. Ошондуктан эми биздики деле ошол өзүбүздүн кесип болгондон кийин ушу кесип менен эле. Тасмада сиз баягы өзүңүздүн образыңыз, каарманыңызда бир кандайдыр бир тартылып жатканда кыйынчылыктар болду. Же жөнөкөй эле каарманбы? Эми баардык жумушта кыйынчылыктар болот эми. Өтө деле кыйынчылык болуп кетти. Мен такырымын аябай көпкө чейин пауза болуп калып, ойной алып берем дегенден алысмын. Эми мен өзүм деле бул кино деген башкача да баягы. Спектакльде бир ай, 1,5 ай, 2 ай иштеп туруп, анан билесиң да өзүң баягы калыбыңа келип калганда. Кинодо болсо баягы режиссердун көз карашы болот. Режиссер баягы снято деп айткан сөзгө чейин тартылат. Кудай буйрса мында деле баягы бул баягы эл мени бул жааттан көрө элек да. Элге жаңылык болот деген ойдомун. Кудай буйрса анан мен деле укмуш аткарып койдум деп айта албайм. Баардык эле образдарда мен ушинтип айтам. Эл таразда эл сынчы дейбиз. Эл жакшы кабыл алса экен деп биз деле премьера дегенде бир эсептен сүйүнүч, экинчи эсептен баягы толкунданып жакшы аткарсам деген ошол ойдо болосуң да. Биз азыр ошондой ойдо турабыз. Кудайдан болуп жакшы образ чыгып калса экен деген үмүттө турабыз. Алейкум салам, жакшы. Каяка келип калдык?
Фильм көргөнү келдик эми көркөм фильмде. Флешбек кино тасмасы сиздин оюңузча кандай тасма болот? Боевик экен, элдер азыр комедия жанрын көрө берет деп ойлойсуз, бирок негизи кандай болот деп ойлойсуз? Мен бул кинондо информациям жок экен, бирок көрө элем кандай кино экенин. Булай нерсалан. Буга чейин айтып кеттиңиз, Чыңгыз агай кайнаган болот деп, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Кайнагыңызды поддержка аркылуу келдиңерби? Эми кайнаган булакка чейин көбүнчө баягы оор басылыкта кинолорду кап келген да. Эми бул кинодо кандай кино мен көрө элекмин, буюрса бүгүн көрө берсем. Жакшы кино болсо деп ойлотом. Кайнаган менен жөнөкөй кино түшчү маселе деп ойлотом да. Мына кино буюрса дебют башталып атат. Жакшы жөрөлгө, жакшы башталыш демекчибиз. Ошо баарыңыздарга жакшынакай маанай каалайбыз. Кинону көрүп, баамдап, баалап кетиңиздер. Трейлерден байкашыбызча Эркин Парпиевдин мындайча айтканда келинчеги болуп аткарыптыр. Кызганыч сезимдер болгон жок беле үйгө барганда? Менде жок, эч кандай жок. Мен өзүм актер болгонума байланыштуу, мен баардыгын түшүнөм. Баардыгы өз жайында. Сиздин каарманыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Тасмада каарманымбы? Азыр негизи көрөсүздөр. Тасмада өзүм бир кыздын, кичинекей кыздын энеси болуп ойнойм да. Анан айла жоктон бир жумушка кирем. Ал жумушта өзүңүздөр көрөсүздөр кандай жумуш экенин. Анан бир ошол кинодогу биздин Эркин Парпиев дегенге случайно жолугуп калам. Ошол менен башым бале келинип, аябай ошо менен кетебиз да кинонун аягына чейинчи. Демек, Эркин Парпиев бул кинодо проблемный адам экен да. Ооба. Тасмада өзүңүздүн бир кандайдыр бир жаңы характериңизди, мүнөзүңүздү көрсөтө алдыңызбы? Башкача бир ачылып. Эми негизи ооба режиссер өзүм менен жүрүшүм сырткы келбети менен кабыл алды да. Сен ушундайсың, мындай эркек мүнөз жүрөсүң деп, ошол үчүн да бир себеп ошол болду да мени алганычы. Анан аябай окшош эмеспиз, бирок кээ бир жерлери бар да. Буюрса ушул тасма чыккандан кийин элден көчөдөн көрүп, ай, сиз актриса турбайсызбы десе, баягы сүрөткө түшүп, мындайча айтканда жылы соорусу менен ооруп кетпейсизби? Жок. Жакшы, рахмат. Каяктан келдиңиз? Үйдөн эле? Үйдөн эле. Ден соолук, жакшы, эмне жаңылык? Тынчылык буюрса баары жакшы, шүгүр. Молдо болуп кетти деп ойлоп атабыз. Жок, астафиралла, молдо эмеспиз, эми просто баягы мусулмандын парзын аткарып эле. Ошол. Кинолорун кандай болуп атат? Кинолоруңуз Келинжан киносун элдер кандай кабыл алып атат? Кандай болду? Келин темир эмес. Келин темир эмес кино буюрса ойдогудан жакшы болду. Чындыгында элдерден отзыв өтө жакшы. Бир жаман отзыв уга элекмин. Эми буга чейин кинолорумда болчу, а бунусунда андай нерсе болгон жок. Кудайга шүгүр. Өзүн актап, ырыскысын берди. Келин темир эмес кинодон кийин ушинтип ырыскысын бергенден кийин Келин темир эместен кийин ошол ниет бар эле. Бул баягы ажылык барс, умра барса жакшыраак деген жагы бар экен. Орозонун акыркы күнү умрага барса соогу жакшыраак болот экен. Умрага барып келдиңерби? Умрага барып келдик. Кандай экен? 15 күн. Умрага барганда бул сөз менен эмес, бул нерсени барып сезиш керек да. Ошондо анан сөз менен айтсаң ар ким ар кандай айтышы мүмкүн, бирок аны сезиш керек. Ар бир адамга каалайт элем барыш керек. Баргандан кийин жашоо болгон көз караш өзгөрөт. Демек, жаш баладай болуп келет экенсиңер да, ички дүйнөңөр. Ошентип айтылат, умрага баргандан кийин күнөө кечирилип жаш баладай болуп тазалат деп айтылат. Бул Кудайдын сөзү, бул хак деп коет го. Анан кино тармакка кайра келсек, дагы кайсыл тасмаларды көрө алабыз? Кайсыл тасмалар тартылып жатабы же тартылгантабы сиздин буйруңдарыңыз качан көрө алабыз? Буйруса күзгө чыгабыз. Азыр июль айында уже съемка башталат. Азыр даярдыкта буйруса. Сценарийдин үстүндө иштеп жатабыз. Ушул тасманын да кичине жерин айтып койсоңуз, эмне жөнүндө? Кайсы? Жаңы тасма. Кайра эле комедия. Себеби азыркы убакта көртастар бүт эле баягы жанр өзгөрүп атат. Анан бүт көп продакшндар ошо башка форматка өтүп атат. Анан мен пока туруп турам, себеби даяр эмесмин. Азырынча жанр ошол комедияда калат. Тема эмне жөнүндө? Келиндер жөнүндөбү же? Жок, менин темам кайра эле үй бүлөлүк кинокомедия, бирок бул жерде келин кайнына жок. Күйөө бала темир эмес да. Ошол сыяктуу. Элександа жакшы тасма көрүңүз. Рахмат.
көбөй сагынып калдыш, кандай жүрөсүз? Жакшы, шүгүр, Кудайга шүгүр, сону. Эмне себептен ушул көп жылдан бери чыкпай калдыңар ошол? Эң башында, мындайча айтканда, эң биринчи вайнерлер силер болчуңар, Үйкү тобу, кызыкча мененчи, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне себептен? Анын себептери көп. Көп. Анын бир жагынан бизде ошол маалда чыгып атканда, биз рекламаны иштеген, рекламада жок болчу да. Биз эптеп өзүнүн акчабызга чыгып, ошентип өзүнүн эме чыкпай калдык. Ошол биринчи себептери. Экинчи себептери башка нерсени да баштап көрдүк. Ошол спорт канал ачып көрдүк дегенде, ошо спорт каналды түптөп көрдүк. Ошол азыр эми кайрадан киного баягы бар эме тартат окшойт. Кан тартат дегенде киного ушул тасмадан кийин Элдияр байкебиз тасмалардан дагы көрүнүп баштайт деп ишенсек болот, Буйруса деп турайлы. Буйруса. Кантип тартылып калдыңар негизи? Кастинг өттүңөр же досуңар Кубат Шамшиев агабыз өзү тартып кандай болуп калды? Кубаттын мисалы ал сценарий жазып атканда ошол анын мисалы ооруп атканын көрүп аттым да. Андай кылып, мындай алып, манча келип, жандан өтүп барып, мындай болуп койбойбу деп атып, ал образды мага ылайыктап жазып аттыр да, алчы эме кылыпчы, ана бир маал аягында бүткөндөн кийин эле келди дагы Элдияр, короче, мол дейт. Ойноп бересиң дейт. Ал бизде эме Кубатты айткандан кийин ойноп бересиң, мен ойлонуп көрөйүн деген сөз жок да, болду, бүттү. Ойноп көрөсүң. Эми бизде ошондой да. Экөөбүз эми чогуу иштейбиз да, баары бирчи. Экранды сагынтырбызбы? Камераны сагынып, ушундай бир кандай сезимдер болду? Эң башка канча көптөн бери көрүнбөй калдыңыз? Тартылып, камера мотор дегенден кийин кандай сезимдер болду алгачкы? Образга кире албай кыйналдыңызбы же түз эле кетпи? Жок. Ал көптөн бери баягы эме кылбай, мен мисалы практикада режиссер болуп жүрөт, тиякта кыйкырып жүрөп, бирөө келгенде мага кыйкырат экен. Мисалы Кубат келип, Элдияр алда мынтип, мындай чөтө сен ойной албай атасың, мындай кантип эме кылчы деп кичине мындай разгон алгыча эме болду да. Кыйналдым, анан разгон алгандан кийин эми режиссер эмнени берген болсо ошону аткаранга аракет кылдым да. Убагында легендарлуу Үйкү тобу баарыбыз ушундан өскөнбүз, кызыкча менен күлдүргөнсүңөр элдин баарын. Анан өзүңүздү азыр мындан ары комедиялык жанрдан көрөбүзбү? Сиз көбүнчө ошол жерден күткөнбүз да. Мен бияка мисалы киного кайтып эми азыр ойлонуп, сценарий жазып эме баштадым, кайтыпчы эми билбейм. Комедиябы, балким ужастабы, балким айта албайм. Все, хорошо. Мына белгилүү адамдар менен сүрөткө түшүп башташты. Сезимдер кандай болот? Жакшы, Кудайга шүгүр, ойдогудай. Ишендик ойногонуңузга, чын эле ишендирип ойноп турсуз. Ушул күлгөн, каткырган образдарды, баскан тургандарды бул Кубат Шамшиев ачтыбы же өзүңүз мындай ойлондуңузбу ошол жерге? Кубат байкенин жардамы чоң. Мен ушу режиссер биздин эми режиссерлордон Кубат байке өзгөчө бир мындай ар бир актёрдун башка кырын, дагы башка бир талантын, башка жагын көрө билгендиги мага жакты. Анан Кубат байке сага мүмкүнчүлүк берет экен. Агай, мен мындай кылам, тигиндей кылайын десем, көрсөт дейт, анан көрсөтөм, жарайт же жарабайт деп мага жардам берип атты. Анан кичине убактыбыз азыраак иштелип калды, бирок эми аны Кубат байке экөөбүз билебиз, кайсы жери чийки болуп калгандарын. Бирок негизинен образ, биз ойлогон ойлор бардыгы бир 80% дейинчи, 80% буйруса чыгыптыр. Мен бул сиздин образыңызды көрүп отуруп, Темный рыцарь да, Хит Леджерден Джокер деген ошону көрүп, мындай ошону көргөндөй болдум да. Ошол каарманда бир алган учурлар болду, карап ошону. Каармандын алган учурлар болгон жок, болгону бул Мараттын негизи жашоосу кичине окшоп кетет экен. Ага деле бул деле көчөрө жүрүп эме болуп атпайбы? Анан окшоштук жактары кичине бар экен, бирок анчалык эмес. Мен башка бирөөлөргө окшоштурдум. Мен негизи жашоодон издегенбиз бул каарманды. Биздин эле Кыргызстанда жүргөн балдардын арасында дагы бар. Эми аны айтпай эле коелу, көпчүлүккө ошол жактан алганбыз да. Образ аябай катуу берилиптирсиз. Образдан камера бүтүп, уже съемкалар бүткөндөн кийин чыгыш кыйын болгон жок? Жок, чыгыш. Кандай кирсек ошондой чыгып атат. Үйгө барып алыптыр ошону каткан жоксуз. Жакшы тасма болуптур, аябай. Ишендирдиңиз. Мындан ары эми жалаң терс карман ойноп калбайсыз? Жок, эми аракет кылабыз, эми кандай туура келип калса буйруса. Ийгилик барыңыздарга рахмат силерге дагы. Ошо жаңы эле кино жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Өзгөчө сон болуптур, Эрбал продакшн ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө реалдуу тасма болуптур. Өзгөчө бойлору, музыкалык оформление
мага аябай жакты. Ийгилик каалайм, буюрса мындай тасмалар дагы көп болсун. Негизи кинодагы мага аябай жакты, өзгөчө тасма болуптур. Миң уккандан бир көргөн дейт го. Бардык элди көрүүгө чакырам киного. Негизи сонун кино болуптур. Кинонун жарымында кирип калдым. Жана экшен жагына кирип калдым. Экшен жаган базар жок, жакшы. Анда кирген турбайсың анда. Бүткөндө. Жарымында болсо керек эме. Чынын айтам, бирок бир аз актерский игралары кичине слабыраак болуп калыптыр да. Ошондой жерде. Жакшы жагы. Жакшы жаган ушу постановкалар аябай жакшы экен. Боевой сценаларчы. Жакты мушташкан жактары. Бияка рабочий сторонабы, э? Жакшы. Ден соолуктар. Шүгүр, өзүңөр. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолук. Сон. Жакшы. Тасма жөнүндө. Тасма эме, бизим жана айтты го, закрытыйында деле комедиядан чыгары деп. Эркин байке негизи ушундай стилге жакын го. Мен мындай бир ностальгия болду. Анткени Өкү тобунда байкелерди көргүм келген, аябай көргүм келет. Аман байке деп мына тасманы Аман деген эле го, ошол байкени көрдүм. Андан тышкары берки агаларыбызды көрүп негизи мындай сонун сезимдер болду. Анан эң башкысы тасмада бир нерсе жактым, кичине ойлоно турган нерселер, башка каарман досу менен тиги бир тууганын ортосунда тандоолор, ушундай тандоолор бир аз мындай ойлоно турган кино экен. Сиздерге да сунуштайм. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, келип мындай эң башкысы улумунда, кичимунда бардыгы менен уялбай келип көрүп кетип турган тасма экен. Сиздин акыркы эки тасмаңыз комедия жанры болгон, ушундай бир боевик кинолордон тартылган оюңуз барбы, максатыңыз? Негизи көп эле мындайчы. Бирок окшошобу деген суроолор боло баштады да. Эме экен да, тартыласыңыз эле, деп эле тартыла берген эле болбой калат го дейм. Эгерде чынында мага дал келиш керек, ролго даярданыш керек, типажды дал келиш керек дегендей. Бирок мен ошол учурда мисалы эме болгум келбейт. Кечке эле көрүп эле, мунун бүлдүрүп эле жүрө берет го деген сыяктычы. Буйрса, андай сунуштар болсо, сөз түрдөн баары Кудайдан. Ал нерсени да пландайбыз. Эгерде болуп кала турмаса, эмнеге болбосун. Кеттикпи? Мына достор, кинону көрүп бүттүк. Биздин берүү да аягына келди. Кишилердин, көрүүчүлөрдүн ой пикирлерин алдыңар. Мен тасманы көрүп атып, Джон Уик 4-чү бөлүгүн көргөндө болдум. Кыргызстанский Джон Уик. Киану Ривз болуп, Эркин Парпиев байкебиз өзү тартылыптыр. Ушул тасманы деп туруп, канчасы эле дата? Бүгүн канчасы? Ушул тасманы бардык кинотеатрдан 11 майдан баштап, үй бүлөңүздү, дос балдарыңызды, болушунча тааныш-пааныштарыңарды алып эле барып, уялбай, акча берип, билет сатып алып барып көрүп келгиле. Барыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.